Саламатсыздарбы. Эмесе Геошонду программасы. Коронавирус жұққандардың саны Қырғызстанда 300-ге жақындап баратат. 270 адамның 35-і ковидтен айықты, 4 адам қайтыш болды. 240 адам стационарда дарылануда, 2000-ге жақын киши обсервацияда, 440 адам үй карантинінде. Демалыш күндері Ошмен Жалауатқа барып келген премьер-министрмен дағы 10 шақты адам да карантинге жатып шықты. Авал қанчалық олутту екенін президент Сооронбай Жээнбеков дүниелік қаржы ұйымдардың жетекшілеріне өзі телефон çalып жатқан еле көрсөтөт. Дүйшөмбү күнү ал Бириккен Араб Эмираттарынын эң ириси Абу Дабинин ханзадасы Мухаммед бин Заед аль Нахаян менен дагы сүйлөштү. Кытайдан кийинки эң ири коронавирус тестин өндүрүү лабораториясы Абу Дабиде курулган жана азыр иштеп калды. Маселенин баары каржылоого келип такалат. АКШ менен Жапониянын жетекчилиги өз ишкерлерин колдоого триллиондогон доллар бөлө баштады. Кыргызстан анте албай жана болгону ишкерлердин салык декларацияларын тапшыруу мөөнөтүн гана жылдыра алды жана кечиккендер жазаланбайт деди. Республикалык штаб азыр өзгөчө абал тартибинин мөөнөтүн узартуу керекпи дегенди ойлонуштуруп жатат. Вот 15 апреля кончается режим чрезвычайного положения. Будет ли продлеваться или не будет? Мына 15 апрелде өзгөчө абал тартибинин мөөнөтү аяктайт. Аны бийлик узартабы же жокпу? Менин ишемимде анын мөөнөтүн 15 апрелде токтотуп, бирок өзгөчө кырдаал тартибин калтырууга тийиш жана анын мөөнөтүн кеминде апрелдин аягына чейин узартыш керек. Эмне үчүн? Анткени ишканалар менен башка уюмдар иштеш керек. Экономика токтоп калбоого тийиш. Эл жумушсуз отуруп калбаш керек. Бирок ошол эле мезгилде алардын баары саламаттык сактоо министрлиги койгон талаптын баарын аткарууга тийиш. Те требования, которые сейчас выдвигаются со стороны Министерства здравоохранения. Саламаттык сактоо министрлигинин талаптарын аткаруу элдин өзүнүн ден соолугу үчүн керек. Бирок Бишкектеги ишканалар токтоп калышы мүмкүн жана анда ишкерлерге гана эмес, бүткүл мамлекетке катуу сокку курулат. Анткени азыр бүткүл дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүдө жана эң алдыңкы мамлекеттер да катуу ойлонуп, экономиканын адамдын турмушунун негиздерин өзгөртүүгө аргасыз болууда. Эпоха роста всемирного потребления закончится. Эбегейсиз өсүп кеткен керектөөчү мезгили бүттү. Ошондой эле банктардын насыя берүү мезгили дайым аяктайт. Банктар насыяны элге кээде зордоп таңуулап калган. Машине, муздаткыч же үй сатып алуу үчүн баары насыя алып, элдин баары карызга жашап калган. Буга чейин 2-3 жолу банк кризиси болду эле. Эми мындай экономикалык ыкма толугу менен жоголушу мүмкүн. Лопалось, были же кризисы. Там в 2014, там в 98, но сейчас это окончательно. Бир нече кылым бою экономиканын өнүгүүсүнө пайдабал болгон принциптер да күмөнгө алына баштады жана жаңыча өнүгүү жолуна түшүү бир топ убакыт алат. Экономиканын мурда бийлеп келгендердин биринчи кадамдары болсо, бааларды жогорулатуу болду жана ансыз деле өлө саал иштеген антимонополиялык кызмат эч нерсеге жарабаган абалда маскалар же антисептиктер биринчи керектөөчү буюмдар тизмесине кирбейт да. Кыргызстан экономикасынын жалпы абалы ансыз деле акылга сыйбаган абалда болчу. Анткени өндүрүш деген нерсе дээрлик жок болуп бараткан. Алып сатарлардын күнү туп, бир нерсе өндүргөндөргө ортомчулар үстөмдүк кылып, кызыл кулактык менен аткезчилик негизги экономикалык ыкмага айланып бараткан. Анча-мынча бийликке ээ болгондор ар бир чечимин сатып калган. Илимпоздор болсо эл душманына айланып кеткен. Азыр дүйнө окумуштуулары коронавируска каршы дава издеп жатат. Ондогон лабораториялар вакцина ойлоп табуу менен баш катырууда. Бирок Кыргызстан андай иштерге кошулмак турсун, жакындай да албайт. Философтор болсо, жаңы вирустун пайда болушу кокусунан эмес дегенде ойго келүүдө. Анткени адамдар жер бетинин баарын ээлеп алып, башка жандык өсүмдүктүн баарын толугу менен кырып бараткан. Человеческая популяция. Адамдардын планетадагы саны бардык чектен ашып кетти. Техника менен, технологиялар менен куралданып алып, адам бүткүл жердин бетин басып алды. Жана башка өсүмдүктөр же жаныбарлардын жашоосу үчүн жер калтырбай, алардын баарын дээрлик кырып салды. Экология толук бузулду. Жана табигат адамдын ишкердигине каршы ушундай механизм тапкан сыяктуу. Включила ли природа механизм саморегуляции? Андай жырткычтыкка табигат өзү каршы чыккандай. Ошондо саламат болуңуздар.